Бүгүнкү биздин коомчулуктагы жеке эле мен эмес көчөдө жүргөн, мына баардыгыңыздар көчөдөн сырттан келдиңиздер. Чындыгында биздин мектеп окуучуларынын формасы болсун, кечегине бүтүрүү кечедеги кыздарыбыздын формасы болсун, мектепти бүтүп атам дегени бар, университетти бүтүп атам дегени бар. Же болбосо мына ошол биздин келин кыздардын, кээде балдарыбыз келин алат, кыздарыбыз турмушка чыгып атат. Жана той кечесинде фатасы дейбиз, ЗАГСындагы көйнөктөрү башкасы, белин көргөзүп башка кылып. Мунун баардыгы акылга сыйбайт. Кээде коркосун, кээде мына ошол бар жокко жеткен акылым мына ошолордун ошентип кийингенине жетпейт. Кээ бир кыздарыбыз бүгүн шортик менен, кыска юбка менен көчөгө чыкканын көрүп, Кудай сактасын деп жакаңды кармайсың. Жогоруда мен айткан мына ошол мусулмандын кыздары, атасы мусулман, катарда намазда отурат, мечитте отуруп, апасы мусулман, бирок тилекке каршы тиги кыздардын кийингени аябай өкүнүчтүү, аябай коркунучтуу. Улуу сөздө уят жок. Мына ошол кээ бир кыздарыбыздын бүгүн кыска юбка менен, шортик менен, көкүрөгүн көргөзүп, башка кылып, чачын кызылга, сарыга боеп жүргөнүн көрүп, кээ бир ыймандуу аялдар түндө күйөөсү менен төшөктө да антип кийинбейт. Бирок биздикилер ыңгайсыз болбостон, кыжалат болбостон, ошол менин карындашым, же сенин карындашың. Кээ бир ошол биздин көчөдөгү, биздин коомдогу кыздардын мектепке кийип барып аткан, университетке кийип барып аткан, ЗАГСка кийип чыгып аткан кийимин көпчүлүк ыймандуумун деген аялдар түндө төшөктө кийбейт. Тилекке каршы мына ошондон коркпостон, ойлонбостон. Мен эркек башым менен кээде спортивный башка кийингенде көзүмө очко тагып ала турган болдум азырчы. Дамыламын, спортивкачан жүрөт, футболкачан жүрөт, чыпташкан футболка кийип аптыр дебесин деп. Анан аял кишилердин ушинтип бир кыска кийгени, башка кылганы бул мына ошол биздин уятты жоготконубуз. Эгер адамдан уят кетсе бардыгы кетет, уят келсе баары келет деп. Мына ошол дүйнөдөгү эң кыска хутбаны, баянды, хутба, баян деп мага окшоп жарым саат, 1 саат лекция окуган адам да айтат. Дүйнөдөгү эң кыска хутбаны тунистик Мухаммад Фадыл деген аалым айткан экен. Ал киши мага окшоп 1 саат лекция окубастан хутбага чыгып жума намазга чыкканда, биздин устаздар дагы бардыгы жума намаздан алдын 1 саат сүйлөйт. Даватчыларыбыз шам намазда башкада шам баян айтып 20 мүнөт, жарым саат сүйлөйт. Бирок ал тунистик Мухаммад Фадыл хутбага чыкканда, мына ошол мечит элине кайрылып туруп, бир ооз сөз менен жыйынтыктаган дейт. Эң кыска хутбаны ушул киши айткан экен. Ал кишинин айткан эң кыска хутбасы: аялдарыңар жылаңаш жүргөндө ибадатыңардын берекеси болбойт дептир. Ушул сөздү айтып хутбаны жыйыштырган дейт. Чыккан, урматтуу жамаат, жумада турасыңар, айт намазда турасыңар, мечитте отуруп турасыңар. Менин айтарым, туура жүр, түз жүр, башка эмес. Аялдарың, кыздарың жылаңач болсо, ибадатыңдын берекеси жок деп токтотту дейт. Аялдарың жылаңач болсо, ибадатыңдын берекеси жок деген сөздүн мааниси: аялың жылаңач болсо, намазың бекер. Кызың жылаңач болсо, орозоң бекер. Керилиң жылаңач болсо, жоолугу жок болсо, шымчан болсо, жана мен айткан шортик чен болсо, бүгүнкүдөй жума намазга келип, катар толтурганың бекер деген сөз. Кудай сактасын. Эң кыска хутбаны айтыптыр. Ал кыска хутбасы: таксырым, даватка чыкканыңды, намаз окуганың, мешитке каттаганыңды, допу кийгениң, салла кийгениң токтот дагы, кызыңдын формасына көңүл бур. Түнү менен уктабай окуган тахажжутуңдун берекеси жок эгер кызың жылаңач болсо дептир.